Мамлекеттик чыгара кызматынын бир катар жетекчилери коррупция иштерине шектелип кармалды. Алар чегарадан ары бери каттаган жарандардан жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан опузалап акча каражаттарын жыйнап турушкан. Парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон депутаттар Жогорку Кеңештин трибунасын үгүт үчүн колдонуп кетиши мүмкүнбү? Бүгүн эл өкүлдөрүнүн бир ага аймактарга чыгып иштөө боюнча токтому кызуу талаш тартышты жаратты. Соц тармактарда айрым жогорку окуу жайларда студенттерди COVID-19 инфекциясына каршы вакцина алууга мажбурлап жатканы тууралуу маалыматтар айтылууда. Буга бир топ ата-энелер нааразы. Бишкек мэриясы жүргүнчүлөрдү ташуунун маданияттуу жолун тапты. Ага ылайык маршруткалардын айдоочулары театрларга барып, өкмөттүк иш-чараларга катышышат. Бул шаар башкармалыгынын сунуштарынан чети гана. Кутман кечиңиздер менен. Эфирде НТС телеканалынын жаңылыктар маалыматтык кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Мамлекеттик чыгара кызматынын бир катар жетекчилери коррупцияга шектелип кармалышты. УКМКнын маалыматына ылайык, Достук унаа жолу өткөрмө пунктунун жооптуу кызматкерлери чыгара кызматынын айрым жетекчилеринин колдоосу астында системалуу түрдө чыгарадан өтүп жаткан жарандардан жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан опузалап акча каражаттарын жыйнашканы аныкталган. Ага ылайык Достук унаа жолу өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев, УКМКнын Ош областы боюнча чыгара кызматынын башчысы Чынарбек Насиев жана УКМК чыгара кызматынын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары Курсанбек Бекташев кармалган. Алар УКМКнын Ош областык жана Ош шаардык башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда бул ишке тиешеси бар башка жогорку кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. Айыл чарба азыктарын экспорттоо багытында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн кармоо иштеринин алкагында Айыл, суу, чарба жана региондук өнүгүү министрлигинин алдындагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантиндөө бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Буга чейин маалымдалгандай, УКМК тарабынан мамлекеттин айыл чарба азыктарын ЭАЭП өлкөлөрүнө ташуунун жол жоболоруна анализ жүргүзүлүп, анын натыйжасында айыл чарба азыктарын экспорттоодо жасалма тоскоолдуктар жаралганы белгиленген. Бул айрым кызмат адамдары менен компаниялардын туруктуу тобу тарабынан ишке ашырылып турган. Башкача айтканда, өндүрүшчүлөр товарларын тышка ташуу үчүн кызмат адамдарына жана логистикалык компанияларга ири суммадагы акча төлөөгө мажбур болушкан. УКМК төрагасынын маалыматы боюнча ишкерлерге 700 сомдук уруксаат кагаздары 22 000 сомдон сатылып келген. Министрлер кабинетинин Бишкек ТЭЦ-ине көмүр алып келүүнү Казакстандык Hampton Resources Limited компаниясына берүү керек деген тескемеси боюнча президенттик администрация түшүндүрмө таратты. Ага ылайык президент Садыр Жапаровдун тармактагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу максатындагы тапшырмасын ишке ашыруунун алкагында абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын көлөмүн жана ыш боюнча кырдаалды чечүү боюнча бир катар натыйжалуу чаралар көрүлүүдө. Анда Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп турганда Казакстандын Караганды областында иш сапары менен болуп, ал жакта иштеп жаткан көмүр шахталары жана байытуучу комбинаттардын ишмердүүлүгү менен таанышканы белгиленген. Ал жактан Ко маркасындагы 7000 тонна көмүр концентраты алынып келинип, натыйжалуулугу текшерилгенде ал экологиялык кырдаалга оң таасир тийгизгенин көрсөткөн. Аны менен электр энергиясын иштеп чыгууну көбөйтүү, наркын төмөндөтүү жана жылдык чыгымдарды азайтуу мүмкүн экени белгиленген. Эске салсак, буга чейин интернетте министрлер кабинетинин Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташып келүүнү Казакстандык компанияга берүү тууралуу токтому чыкты деген маалымат тараган. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдыгы боюнча министрлер кабинетинин маалыматын угуу учурунда да көтөрүлдү. Выработканы мол казакская фирмага берип атабыз дейт, Hampton Resources'га. Ошонун жыйынтыгы мындай болот дейт. 6 миллиард болот. База себестоимость киловатта 1,75, одной гигакалории 945. Анан кийин выйдем на прибыль 1,1 миллиард сомов дейт. Ошону жооп берип койгулачы могу Минэнерго. ТЭЦ-тин годовой выработкасы 2,5 миллиардга чыгабыз деген пландаштарыбыз бар. Анан сиз айткан жанагы Hampton Resources боюнча рабочая группа түзүлгөн, рабочий группа иштеп атат. Заключенияны рабочий группанын жыйынтыгы менен анан кабарлайбыз. Мындай маалымат берилип атат, эл ошого ишенип атат да. Мындай маалымат берилип атат, ушундай болот экен, оңолот экенби деп эл ишенип атат. На самом деле мына энергетиктер болгондой айтып атат. Кескин түрдө ТЭЦ-тин 4,5 миллиард убыткасы жоюлуп 1 миллиард 100 миллионго прибыльге bir жылда чыгабыз деген бул фантазия да, мындай
андай жоқ та. В связи с распоряжением Кабинета министров обязать Министрлер кабинетинин буйругуна ылайык электр станциялары ачык акционердик коомуна Hampton Resource Limited деген бир компания менен келишим түзүү боюнча тапшырма берилген. Ал ишкана Жаңы Зеландияда, кеңсеси болсо Лондонда катталган. Аталган компанияны тиешелүү укук коргоо органдары жакшылап текшерип чыгышы керек. Анткени бул чындыгында эле өтө олуттуу жана коопсуздук маселеси, тобокелчиликтер бар. Стратегиялык объект катары саналган Бишкек жебиндеги казан агрегаттарынын бир бөлүгү жана техникалык жагы күмөн туудурган чет өлкөлүк компанияга кетиши мүмкүн. Электр станциялары ачык акционердик коому министрлер кабинетинин буйругу менен эмес, акционерлердин чечимин эске алуу менен иш кылышы керек. Бирок алардын жыйыны болгон эмес. Бул тууралуу так маалымат жок болуп жатат. Компания ташып келген көмүр экологияга зыян келтирбейт деп жазылган. Бирок экологдор муну четке кагууда. Айтымдарында Ко маркасындагы кара отун чыгарган гүлдүн зыяны азыркыдан дагы көп болот экен. Действительно, в соответствии с распоряжением правительства, Чындыгында эле министрлер кабинетинин буйругу менен Hampton Группа компаниясы Карагандада чыккан байытылган көмүр ташып келет. Ал жактан келген кара отун эски мештерге колдонулат. Бизде жаңылары Кара Кечеден келген көмүр үчүн ылайыкташтырылган. Ал эми эски мештер үчүн долбоор боюнча Карагандадан казылган көмүр туура келет. Дал ушул компания ал жакта казылган көмүрдү ташуу менен алектенет. Карагандадан чыккан көмүр казандардын иштешин жакшыртат. Ошондой эле өздүк баасын арзандатууну да пландап жатабыз. Буйрукта жазылгандай келишимде милдеттүү түрдө аткарылышы керек болгон шарттар коюлган. Мисалы Бишкек ТЭЦинде өндүрүлгөн электр кубатынын өздүк баасы 1 сом 70 тыйын, 1 гигакалорий жылуулук үчүн 900 сом деп турат. Азыр электр жарыгына болгон нарк 3 сом 40 тыйынды түзөт. Караганда көмүрүнүн жардамы менен түтүндөн да арылабыз деп ойлойм. Парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон депутаттар жогорку кеңештин трибунасын үгүт үчүн колдонобу? Бүгүн бул маселе эл өкүлдөрүн эки жаатка бөлдү. Айрым парламентарийлер үгүт малында шайлоочулар менен иштөө үчүн тарап кетүүнү сунуштады эле, ага каршы чыгышкандар басымдуулук кылды. Анткени талапкер депутаттын шайлоочулар менен жолугушуусу бюджеттин эсебинен болуп калабы деген дагы суроо туулат. Эл өкүлдөрү бир айга тараса тарабаса дагы алардын мандатка ээ болушу башка талапкерлерге салыштырмалуу артыкчылык берүүдө. Бирок депутаттар өздөрү кабыл алган мыйзамга ушул норманы киргизип алышкан. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. 2021 жылдын 28 октябрдан тартып 28 ноябрын кошуп алгандыгы мезгил менен чогуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөө убактысы деп эсептелсин. Депутаттар жайкы каникулдан келип толук кандуу иштей баштаганына 2 айдагы боло элек. Буга карабастан алдыдагы парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн кээ бир эл өкүлдөрү кайрадан тарап кетүүнү сунушташты. Токтом долбоорун бүгүн жалпы жыйында төрага Талант Мамытов талкууга чыгарды. Анда 28 октябрдан 28 ноябрга чейин парламентарийлер аймактарда шайлоочулар менен иш алып барат деп жазылган. Документ добушка коюлуп, отургандардын көпчүлүгү бул сунушту үн сөзсүз эле колдоп беришти. Макул 60, каршы 2. Токтом долбоору кабыл алынды, рахмат. Жыйында отургандардын басымдуу бөлүгү алгач добушка коюлган токтом долбоорунун маңызына маани берген деле жок. Күн тартибиндеги кийинки маселе карала баштаганда гана депутат Мирлан Жээнчуроев бул теманы кайрадан көтөрүп чыгып, жогорку кеңештин бир айга тарап кетишине каршы пикирин билдирди. Бул чечим туура эмесирээк болуп калат. Жогорку кеңеш иштеш керек. Анткени бул бир айдын ичинде көптөгөн орчундуу маселе болуп калышы мүмкүн. Анан маселе көптөгөн иштеш керек. Үчүнчү күндөрү чогулуп комитеттер хотя бы постоянно действующий конституционный органдар иштеш керек. Биз мына оговоркалар менен анан бюджет келет, бюджеттик маселелерди эми ачык айтайлы, шайлоого барбаганда көп депутаттар бар, алар иш алып барат эле да комитеттерде. Анан биз самоустраняться деп баарын кетип калган туура эмес болуп калат. Жогорку кеңеш конституция менен, элдин ишеними менен жаңы курам шайланганга чейин жогорку кеңеш иштеш керек. Мирлан Жээнчуроевдун сөзүнөн кийин жандана түшкөн бир катар эл өкүлдөрү жогорку кеңеш шайлоого карабай өз ишин улантып, жумушту үзгүлтүккө учуратпашы керек деп жатышты. Бирок аларга каршы чыккандар дагы болуп, депутаттар эки жаатка бөлүнүштү. Саясий өнөктүккө чейин шайлоочулар менен жолугушуу керек деген пикирди кармангандар азыр депутат болуп отурган кээ бир талапкерлер үгүт кампаниясы башталганда парламенттин трибунасын өзүн жарнамалоо үчүн пайдаланып кетет дешет. Bir айдын içinde elдің көйгөйлүү маселелери бар. Баш мыйзам да бар. Кийинки депутаттар келгенге чейин биз иштегенге толук укугубуз бар. Эми элдин көйгөйү турса, депутаттар кандидат болуп, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, аны эл менен кыдырып кетип калса, иштебей койсо бул болбойт да. Комитетте карала турган канчалган маселелер турат. Азыркы күндө кээ бир комитеттин мүчөлөрү комитетке келбей атат. Ошолорду дагы наоборот чакырып, ишти аягына чыгарыш керек деп
айтышыбыз керек да. Аны эркеге кетели, эстала кетели деген туура эмес. Биз деле эл менен иштегенге, эл менен болгонго көйгөй маселени көтөрүп чыгып, алып чыгып ошол жерден сураганга биз качпайбыз. Просто сырттагы ушул жерде парламентте отурбаган партиялар бар. Талапкерлер бар. Алардын укугу бир аз чектелип калабы деп атам да. Аларда ушундай микрофон болбой, эртең айтып чыгат. Булар өздөрүнүн укуктарын аша чабып кетти деген ойлорда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушул кадамга барып атабыз. Бир ай аябай көп деп ойлойм. Себеби ар түрдүү чек ара боюнча, коопсуздук боюнча маселелер чыгып кетет. Анан арабызда анча-мынча ууру кески депутаттар бар. Эртең шайлоого барып уурлук кылат. Түнү менен ар түрдүү шайлоо мафияларын уюштурат. Ошондо жогорку кеңеш чакырып келип туруп, бул жерде карап туруш керек деп ойлойм. Алдында кыш келет атат. Кыш боюнча мына министрликтердин бардыгы шайлоо менен кетип калбаш үчүн жогорку кеңеш бул жерде жыйындарды өткөрүп турса жакшы болот эле. Депутаттар расмий түрдө үгүттөө иштерине кетет. Үгүттөө иштерине катышат да. Бул шайлоочулар менен жолугушуу деп аталат. Биз аларга расмий түрдө уруксат беришибиз керек. Эгер уруксат берсек, анда комитеттер, ошондой эле фракциялардын отурумдары болбойт. Бир нерсени ойлосоңуздар, урматтуу кесиптештер. Төрагабыз Талант Турдумаматов шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы, эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекова комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлоо алайык. Анда төраганы шайлаш керек да. Ким алып барат? Төрага жок болсо. Анан палата иштебесе, комитет фракциялар иштебейт регламент боюнча. А комитет фракциялар иштебесе, палатага эмнени алып чыгасыңар? Төрага бул депутатта. Төрага бул 119 депутаттардын макулдугу менен гана маселени чече алат. Бул министр эмес, же болбосо бир мамлекеттик башка кызмат эмес. Ошондуктан бул жерге бир ай шайлоого бир ай калганда төраганын ордуна төрага боло калам деген депутаттар оюңуздарды алыс кылып, төрага өзүнүн ишин алып бара берсин. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча жогорку кеңеште отурган 120 депутаттын 50ге жакыны кийинки чакырылышка кайрадан аттанууда. 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы болжол менен бир айдын ичинде чыкса, 6 чакырылыштын иштөө мөөнөтүнүн бүтөөрүнө 2 айдан ашык убакыт бар. Ошентсе дагы жогорку кеңештин курамы жаңы жүздөр менен толукталууда. Бүгүн 2 депутат Арсланбек Ражапбаев менен Алайбек Алымбаев парламентте ант берип, расмий түрдө жумушка киришти. Депутаттык мандатка жаңы эле жеткен эл өкүлдөрүнө дагы жогорку кеңешти бир айга таратуу идеясы жаккан жок. Биздин коллегалар айтып атат, шайлоого тоскоолдук болуп калат, тең укуктуулук болбой калат депчи. Анда мен коллегаларга кайрылат элем, урматтуу коллегалар. Анда мандатыңыздарды тапшырып бериңиздер. Бериңиздер дагы ошондо чыныгы тең укуктуулук болот. Артыңызда көптөгөн добуштарды алып келген партиялык списокто кыз келин жигиттер турат. Мына мен бүгүн да келдим, бүгүн келдим. Ошолор келсин дагы иштесин анда бир ай болсо дагы. Белгилей кетсек, үгүт маалында шайлоочулар менен жолугушууга кеткен маалда деле жогорку кеңештин депутаттары айлык маяны ала берет. Жаңы мыйзам боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер талапкер катары шайлоого катышса, кызматтан кетиши керек. Бирок депутаттарга андай талап жок. Ошол эле учурда талапкер болуп чыгып жаткан эл өкүлдөрү өздөрүн ыңгайсыз сезип жатса, мандатын тапшырса деле болот. Азырынча бир дагы депутат шайлоого байланыштуу мандатынан баш тарта элек. Мы с вами сами. Биз президент жана жогорку кеңештин депутаттары жөнүндө жаңы кабыл алынган мыйзамынын 21-берине сыналайык өзүбүз үчүн ушундай жеңилдик киргизип алганбыз. Эгерде башкалар депутаттыкка талапкер катары аттанып жатса, анда ыйгарым укуктарын токтотушу керек. Бирок бул жогорку кеңештин депутаттарына тиешеси жок болуп жазылып калган. Ошондо кандидат катары дагы чыга беребиз, иштей дагы беребиз. Демек, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Же болбосо биз өзүбүздү өзүбүз алдап койдукпу? Мыйзам чыгаруучу орган иштеши керек. Депутаттардын ортосунда талаш тартыш көпкө созулуп, токтом долбоор баш аягы 3 жолу добуш берүүгө жөнөтүлүп, акыркысында жогорку кеңештин бир айга тарап кетүүсүнө 34 эл өкүлү макул болуп, 49-у каршы чыгып документ өткөн жок. Муну менен парламент үгүт маалында дагы иштей турган болду. Чындыгында эле азыр жогорку кеңеш карай турган актуалдуу маселелер толтура. Жаңы конституцияга шайкеш келтирүү боюнча бир топ мыйзам долбоорлору кабыл алына элек. Ошондой эле күз-кыш мезгилине даярдык көрүү, базардагы кымбатчылык сыяктуу маселелер куруштурат. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.
Бир мандаттуу округтардан депутаттыкка ат салышууну каалагандардын саны кыскарууда. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы 4 кишинин шайлоого катышуу ниетинен баш тартканы тууралуу арызын канааттандырды. Муну менен алдыдагы өнөктүктөн четтегендердин саны 14кө жетти. Ошол эле учурда 335 талапкер тиешелүү документтердин баарын тапшырып, анын 80-и расмий түрдө кандидат болуп катталганы маалымдалды. Учурда тиешелүү комиссия текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Ал эми 21 саясий партия 1046 талапкерди сунуштаганы белгилүү болду. Алардын 669 эркек, 377 аялдар. Эске салсак, парламенттик шайлоого катышууга белсенип өзүн-өзү көрсөткөндөр 13 октябрга чейин, ал эми саясий партиялар 18 октябрга чейин документтерин тапшырышты. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкерлерди каттоо 29 октябрда аяктайт. Айрым жогорку окуу жайларында студенттерди COVID-19 инфекциясына каршы вакцина алууга мажбурлап жатышат. Мындай маалыматтар социалдык тармактарда тарап, ага бир топ ата-энелер нааразылыктарын билдирүүдө. Ошол эле убакта кээ бир билим берүү мекемелеринде эмделбегендер сабактарга киргизилбей жатканы да айтылууда. Тиешелүү министрлик болсо мындайга жол берилбеши керек деди. Себеби өлкөдө эч ким вакцина алууга мажбурланбайт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин талабы боюнча 18 жаштан жогорку курактагы адамдар өз эрки менен гана коронавируска каршы эмдөө ала алышат. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Социалдык тармактарда студенттерди мажбурлап эмдөөдөн өткөрүү боюнча Кыргыз-Орус славян университетинин медицина менен дизайн, архитектура жана курулуш факультеттеринин декандарынын колу коюлган буйруктардын көчүрмөлөрү жарыяланды. Ага ылайык 1-курстан 5-курска чейинки студенттер аталган окуу жайдын медициналык борборунан ковидке каршы бекер вакцина алууга милдеттендирилген. Санитардык эрежелерди сактоодон тышкары вакцина албагандар сабакка киргизилбесин деген да пункт бар. Мындан улам бетин көрсөтүүнү каалабаган студент 1 жумадан бери сабактарга барбай жатканын айтат. Вакцина алууга деп талап кылып атат, бирок мен албайм деп айттым. Эми студенттердин арасында вакцина алып, справкасын алып келгендер деле болуп атат. Анан мен бирок ошол ден соолугума байланыштуу вакцина албайм дедим. Антибиотиктен аллергиясы болгондуктан медициналык көрсөткүч боюнча Гүлнара эмдөөдөн өтүүдөн чоо чуркап жатыптыр. Ал эми саламаттыгында көйгөйү жоктор учурда вакцина алды деген растама алуу аракетин көрүп жатышканы да белгилүү болду. Аталган университеттин проректору Леонид Сумароков студенттерди эч ким мажбурлабаганын, жакындарынын өмүрүн сактоо үчүн сунуштар гана берилип жатканын билдирди. Приказов какой-то по университету. Университетте мажбурлоо эмдөөдөн өткөрүү деген буйрук болгон эмес. Дизайн, архитектура жана курулуш факультетинин деканынын буйругу боюнча ага эскертүү берилди. Ал өзүнүн катасын оңдоду. Биздин университетте эмдөө борбору бар. Ал жерде өз каалоосу менен вакцина алса болот. Бирок колунан жетелеп эмделсин деген нерсе жок. Пандемияда бир катар мугалимдерибиз, студенттер аталган илдеттен каза болуп калды. Мындан улам вакцина алуу керектиги боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Аталган университеттин студенттердин көпчүлүгү алар окуган жайда эмдөөгө мажбурлоо болуп жатыптыр деген маалыматты интернеттен окушкан. Бирок мугалимдер тарабынан андай кадам жасалбаганын айтышты. Никто нас не заставлял, по крайней мере. В интернете говорили, но лично ко мне никто не подходил и не принуждал. Лично к нам никто не подходил. Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүровдун колу коюлган кат университеттердин ректорлоруна 7 октябрда жөнөтүлгөн. Анда студенттер арасында коронавируска каршы эмдөөнүн көрсөткүчү бир топ артта калган айтылат. Буга байланыштуу аталган министрлик эмдөө маселелери боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү, окуучулардын жана мугалимдердин эмдөөсүнүн мониторингин жеке көзөмөлгө алууну, ошондой эле COVID-19 каршы эмделген адамдардын саны боюнча күн сайын отчет берүүнү тапшырган. Эгер билим берүү тармагы офлайн түрүндө өтпөсө, билим сапаты төмөнгө түшүп кетет деп айтылган. Ошондуктан бул эң биринчи деле саламаттык сактоо министрлигинин талабынын негизинде биз 70% адам вакцинациядан өткөрүш керек. Бүгүнкү күндө бала бакчадан жогорку окуу жайларга чейин 88% мугалимдер милдеттүү түрдө вакцинациядан өткөрүлдү. Анан андан тышкары дагы бул эң биринчиден саламаттык сактоо министрлигинин талабы болгондо 18 жаштан үйдө болуш керек экен. Ошондуктан бизде 18 жаштан үйдө студенттерибиз бүгүнкү күндө 36% вакцинациядан милдеттүү түрдө өткөрүлдү. Талапка ылайык өлкөдө эч ким вакцина алууга мажбурланбашы керек. Жарандарга эмдөөдөн өтүү сунушу гана берилет. Анда да саламаттык сактоо министрлигинин иммунопрофилактикалык борборунун талабы боюнча 18 жаштан жогору курактагы адамдарга гана ийне сайылышы керек. Андан жашы төмөндөргө азырынча уруксаат жок. Милдеттүү эмес, бирок алыш керек.
алыш керек. Эгерде биз могул вирусту токтотуп мутация болбошун кааласак, анда алыш керек. Кээ бир студенттер бар, көбүнчө мисалы медициналык окуу жайда окугандар болсо, бул оорунун мисалы бүт эмесин түшүнгөндөн кийин алар өзлөрү барып эле алып атышат. Өзүбүз барып алабыз деп өз кааласы менен барып алгандар көп. Алыш керек деп атабыз, анткени коллективный иммунитет пайда болот. Коллективный иммунитет пайда болгон кезде биз жанакы ден соолугуна байланыштуу ала албай калгандарды, же кош бойлуу адамдарды, жарандарыбызды, же кандайдыр бир бала эмес деп аткан жарандарыбызды биз ошондо коллективный иммунитет менен коргой алабыз. Ошондо биз вирустун мутациясын токтотобуз. Республикалык иммунопрофилактикалык борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда вакцина алгандардын саны миллионго жакындаган. Алардын ичинен 700 миңге жакыны 2 дозасын тең алышкан. Ал эми коллективдик иммунитет жаралышы үчүн жок дегенде 2,5–3 миллион адам вакцина алышы зарыл. Рахат Жаныбекова, Агзат Сүлеев, НТС. Акыркы күндөрү коронавирустун жаңы учурлары көбөйүүдө. Бир суткада жаңы типтеги инфекция 103 адамдан табылып, 3 бейтап каза тапты. Бул тууралуу республикалык чам штабтан маалымдашты. Орну жугузуп алгандардын көбү Бишкек шаары менен Чүй областында. Ушуну менен былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус жуккандардын жалпы саны 180.109 адамга жетти. Пандемия башталгандан бери жалпы 2641 адам каза болду. Бир күндө 49 адам сакайып чыкты. Учурда 604 адам ооруканада жатса, 542 бейтап үй шартында даарыланууда. Эске салса, кечээ республикалык инфекциялык клиникалык оорукананын жетекчиси Гүлжигит Алиев коронавирус менен кайрылгандардын жана стационардык даарыланууга алынгандардын саны көбөйүп жатканын билдирген. Ал илдет курч кармап жатканын жана реанимацияда жаткандардын бирөөсү дагы вакцина алган эместигин белгилеген. Ал арада Бишкек шаарында сасык тумоого кабылгандардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 21%га көбөйгөнү белгилүү болду. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун Бишкек башкармалыгынын маалыматына караганда, жыл башынан бери жарандардын курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциясына кабылган 52.086 учуру катталды. Өткөн жылдын тиешелүү мезгилинде борбордо сасык тумоо менен ооруган 42.019 учуру катталган эле. Оорулардын алдын алуу борборунун маалыматына караганда, учурда тумоологондордун 94%-ы 14 жашка чейинкилер болууда. Белгилей кетсек, акыркы күндөрү курч респиратордук инфекция жугузуп алган балдардын саны 2 эсеге өскөнү айтылды. Мындан улам үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору дем алышсыз иштөөгө өткөн. Эпидемиологдор болсо курч вирустук оорулар жылына ушул убакта көп катталарын жана абал көзөмөлдө экенин айтышууда. Жайыт жерин коргогон жергиликтүүлөр жана анда ишкана курууну каалаган чет элдик инвесторлор. Бүгүн Чүй областындагы Сыгата районунун Сарыжон айылынын тургундары нааразычылык акциясына чыгышты. Айтымдарында алар айылдын четиндеги 324 гектар жайыт жеринен ажырап калуу коркунучуна турушуп турат. Себеби бул аймакка жакында эле чет элдик инвесторлор келип, ишкана куруу боюнча долбоорун сунушташкан. Бирок ага жергиликтүү тургундар каршы. Анткени буга чейин дагы Сарыжон айылында 17 гектар сугат жери жеке компаниялардын бирине өтүп кетиптир. Нааразы тарап менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да келип жолугушту. Тараптардын пикирин Дастан Жолдошов угуп келди. Жайыт жерден ажырасак мал бага албай калабыз. Бүгүн Чүй областынын Ысыгата районундагы Сарыжон айылынын тургундары нааразычылык акциясына чыгышты. Айтымдарында айылдын четиндеги 324 гектар жер инвесторлорго берилген жатат. Мындай чечимди алар жакында эле айыл өкмөтүнөн угушкан. Буга каршылыгын билдирген Сарыжон айылынын тургундары бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жолугууга чакырышкан. Анткени жер берилсе мал жайганга жайыт калбай калат дешет. Берге корейлер келет дейт. Корей келсе, бердин баарын завод, фабрика курабыз дейт. Анын түтүнү болот, эмеси болот. Биз каяка барабыз? Биз малыбыз камалып калат. Жалаң түз жерибизди алып атат. Түз жерибизди бүтүн. Бизди тетиги тоонун башына кууп атат. Биз кантип өтөбүз? Биз камакта калып калабыз. Биз берди берсек, кийинки муунубузга эмне калат? Ата балдарыбызга эмне деп айтабыз? Ата бабабыз сатып жиберген деп айтат. Берди айыл өкмөттүн кызыкчылыгы, акимдин кызыкчылыгы болуп атабы билбейбиз. Бизге ушундай эле эметип атат. Биз мынакей колустан 2-3 үйнө мал бар. Уй бакпагалар дейт. Şu tarafa, selse çözetot. Ekuy bakmalı adam türü öğretsinler mi? Monda üy sağlar dit, taşka yatasınlar dit. Beştin tövre dit. Barıyorsa gelsin ösek var. Biz kendi gerek yok, biz mal mendiriyoruz. Süt, ayran, süt satağız hep. O katkılı. O şey biz gidiyoruz. Bu oldu, anne başka ne gereği var bizde.
Сельсел жардамы жок болсо бизге, же өкмөттөн жок болсо жардам бизге келмеген. Биз өзүбүз эметип окат кылып атабыз септеп. Ысык Ата районуна караштуу Сары Жон айылында 200ге жакын түтүн бар. Анда 800ге жакын адам жашайт. Жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү мал кармап, жер иштетип окат кылышат экен. Учурда биз мына башка жакка өтүп кетет деген талаштуу жерде турабыз. Бул жерге болсо жергиликтүү тургундар малын жайып, жайыт катары пайдаланышат экен. 75 жаштагы Бактыбек Мамыркулов Сары Жон айылында туулуп өскөн. Айыл аксакалы Союз малында ушул айылда 24 жыл чабан болуп иштептир. Айтымында азыркы талаш жараткан жайыт жерге кайсы бир убакта айыл жайгашкан. Ал жерде айыл аксакалы Элес Булас билет. Кийинчерээк калк ылдыйраак жерге көчүрүлүп, анын орду жайыт катары колдонула баштаптыр. Ал жерге совхоздун сарайлары салынып, мал багылчу дейт Бактыбек Мамыркулов. Мына элдин баары тең эле бул жаман болуп атат, жаман маселе болуп атат. Элге участок бербей атып эле жерди берип таштайт деген жаман нерсе экен да. Элдин баары эле бушайман болуп атат, мына балдардын баары тең эле ошого каршы чыгып атат. Берели деген киши жок. Бербей эле ошо калсын деп турабыз, өзүбүзгө калсын деп. Анан мал менен окат болуп аткандан кийин бир-эки уй бар. Ошолордун саап, сүтүн өткөрүп, ошону чай чемекке жаратып атабыз. Ошондой эле жергиликтүү тургундардын айтымында айыл бир нече жыл мурда 17 гектар сугат жеринен айрылыптыр. Ал жерге алгач туркиялык ишкерлер завод салмак болгон дешет. Кийинчерээк сугат жерге аскер окуу жайы көчүрүлө турган болуп, бирок ал убада дагы ишке ашпаптыр. Бияка деген суборчучу салынат, тиги бул болунот, жол салынат, суборский бияка көчкүлөт деген. Ал жерде эчтеке салынбай эле иштетилип атат. 17 гектар. Бадыраң, помидор айдалып, аренда катары колдонуп жүрөт. Министерство абдан атайын бирдемке салабыз деп алгандан кийин анан кайра аны башка нерсеге сугатка колдонгон, ал мыйзам түрүндө деле жок экен негизи биздин билишибиз боюнча. Ошондой болуп өтүп кетсе, бияк эч ким мага жооп бербейт да, мисалы үчүн бу. Нааразы болгон айыл тургундарынын чогулушу мектептин спорт залында уланды. Алардын оюн угуу үчүн айыл өкмөтү, акимдин орун басары жана инвестордун өкүлү келди. Бирок тараптар бир топко чейин талашып тартышып жатты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул жайга ишкана салынса, айыл тургундарынын жашоосу жакшырып, иш орундары менен камсыз болушат. Ушу Сары Жон айылынын үстүндө 320 гектар, 24 гектар жер бар, жайыт жер. Ошол жерге Кореядан инвестор келип атат. Инвесторлор аяка ишкана салабыз деп атышат. Жанагы техника сборочный балдарды окутабыз деп атат, инженерлерди чыгарабыз деп атат, ушу университеттерди салабыз деп атышат. Мен билишимче. Көпкө талашып тартышкан тараптар бир пикирге келе алган жок. Жайыт жеринин берилишине каршылыгын билдирген айыл тургундары бир добуштан каршы болуп тарап кетишти. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС. Бишкек мэриясы жүргүнчүлөрдү ташуунун маданияттуу жолун тапты. Агалайык эми маршруткалардын айдоочулары жубайларын ээрчитип алып, театрлар менен өкмөттүк иш-чараларга барып калышы мүмкүн. Мындай өңүттөгү демилгелерди камтыган токтом долбоору транспорт башкармалыгы тарабынан шаардык кеңешке сунушталды. Документте айдоочуларды маданият мекемелерине жиберүүдөн тышкары каттамдарды бөлүштүрүүдө жеке фирмаларга коюлган конкурстук талаптардын өзгөрүлгөн варианты дагы депутаттардын кароосуна киргизилген. Кала башкармалыгынын айдоочулардын маданиятын көтөрүү аракети тууралуу Дүйшөн Шаршенбековдун сюжети. 10 күндөн кийин шаардыктар коомдук транспортторду жаңы тариф менен каттай башташат. Автобус, троллейбустарда жол кире акысы 3 сомго, маршруттук унаалар болсо 5 сомго кымбатташы менен акыркы күндөрү калада кичи бустардын саны бир топко көбөйгөнү байкалууда. Бүгүнкү күндө мына жана тарифти көбөйтөт, уже тариф бекитилгенден кийин уже көптөрү жанагы кайра ишке кайтып келип атканы бар. Бүгүнкү күндө 1600 чыкты. Бүгүн 1590 чыкты линияга. Анан баягы жанагы фирмалар менен сүйлөшүп алардан маалымат алып атабыз. Ошолордун маалыматын алайык. 1 ноябрдан баштап 2000 чукул болот. Бирок биздин максат маршруткаларды көбөйтүү эмес. Биздин максат коомдук транспортту толугу менен форматты өзгөртүп, жаңы автобустарды киргизүү.
Жол киренин көтөрүлүшүнө жараша элде айдоочулардан сапаттуу кызмат көрсөтүүнү талап кыла башташат. Азыркыдай араң жүргөн, чириген саналуу орундуктары бар. Салону кир маршруткалар каттамдарда болбосо дешет. Ошондой эле жүргүнчүнү албай кеткен. Бири-биринен жол, жүргүнчү талашып жакалашканга чейин барган учурларга чекит коюлуп, айдоочулар жүргүнчүлөрдү маданияттуу тейлегенди үйрөнүшү абзел. Бишкек мэриясы мындай талаптарды айдоочуларга байма-бай эскертип келгени менен майнап чыкпагандай таасир калтырат. Андыктан тиешелүү башкармалык бул жолу жүргүнчү ташуунун маданияттуу жолун таап, коомдук транспорттун айдоочуларын кезектештирип, жубайлар менен кошо өкмөттүк иш-чараларга жиберүүнү пландап жатыптыр. Биздин сунуштарыбыздын бири айдоочуларды мындай жана массалык жана культуралык иш-чараларга чакырып, мисалы жана театр болобу, опера, балет болобу, жана ички мындай аң сезимин, адамдын аң сезимин өзгөртүп, маданиятын көтөрө турган иш-чараларга көбүрөөк айдоочулар тарталы деген максатыбыз бар. Ошо менен эле жанагы иш оңолуп кетет деген ойдон алыспыз. Кайсы бир деңгээлде мындай бир мүмкүн эми жанагы 10 адам барса, ошонун бирөөсүнө таасир этсе дагы, бул дагы мен ойлойм биз үчүн бүгүнкү күндө эң актуалдуу нерсе болуп атпайбы? Бир чоң мындай бир жетишкендик болобу дейм да. Бул багыттагы иш-чаралардын планын мэриянын транспорт жана маданият башкармалыктары бирге иштеп жатышыптыр. Мындай демилге коомчулукта жылуу пикирлерди жаратууда. Мисалы, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын директору Керим Трапов маданий жайда коюлуп жаткан сахна оюндарынын тарбиялык мааниси бардыгын айтат. Эгерде коомдук транспорттун айдоочуларынын арасында опера же балетке кызыккандары болсо, акысыз көрсөткөнгө даяр экен. Негизи маселе туура эле. Кайсы гана жаатта болбойсун, кайсы тармакта болбосун, элдин аң сезимин жакшы нукка бурууда, элди тарбиялоодо, кайсы бир чөйрөлөрдөгү жаман чамча болуп аткан терс көрүнүштөрдү маданий чөйрөсү аркылуу, маданий инсан же болбосо чоң ушул маданий мекемелерде болуп аткан чоң чыгармалардын таасир астында оңдоого болот. Ал эми маршруттук бустун айдоочулары демилгени колдошкондору менен көр турмуштун айынан театр, спектакльдерге барууга убактылары жок экенин айтышууда. Эс алуу күндөрү унааны оңдоп түзөө иштеринен кол бошобойт дешет. Айрымдары маданий жайларга көптөн бери бара элек болсо, театрларга таптакыр баш бакпагандары дагы бар. Ой, мен эртең деле баргым келип туруп, проблема жок меники. Үйдөгүлөрдү да апарам, келинчегим деле жүргүнчү. Мен айдоочу болгондор эле. Бирөө түшүнбөсө бирөө түшүнөт дагы жакшы жол кетет. Обязательно башын ачып бирдеме куймай жок, мындай акырындык менен аң сезим адамды көзөт да, кичинеден болсо дагы көбөнөт да, эми шереле баягы айта албайм. Шеле баягы шатыра шатман болуп бүтүрө кагылып кетедин деп кетпейт. Эми акырындык менен аң сезим менде өзгөрсө болот. Былтыр бир концерт көргөм, театрда калп айтпайм концертке баргам. Бишкек мэриясы айдоочулардын маданиятын көтөрүүдөн тышкары каттамдарды бөлүштүрүүдө жеке фирмаларга коюлган конкурстук талаптардын жаңы эрежесинде иштеп чыгып жатыптыр. Алда шаардык кеңештин кароосуна жөнөтүлөт экен. Дүйшөн Шаршембеков, Адлет Чокоев, НТС. Учурда Грециянын Лутраки шаарында өтүп жаткан ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатта Талант Бегалиев алтын медалды жеңип алды. Ал 56-60 жаштагылар арасында 70 кг салмак менен күрөшүп, финалдык беттеште америкалык атаандашын 11-0 эсебинде уткан. Белгилей кетсек, Талант Бегалиев Пекин Олимпиадасында күмүш байга алган Канатбек Бегалиевдин агасы. Ушул эле чемпионатта 130 кг салмакта күч сынашкан Саданбек Ниязов коло медаль тагынды. Ал акыркы беттеште россиялык Игорь Политаев менен кармашып, жыйынтыгында 4-10 эсебинде жеңген. Грецияда өтүп жаткан ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионаты 24 октябрга чейин созулат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды НТС Чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.